4 aydan beri kızımın giyimini kucaklayıp jatan. Kiyimlerin уже jıtı kalmadı da. Dünü uğda kiyimlerini jıttasam уже jıtı kalgan жоқ da. 22 жаштагы Нозима Маладжанова 2 жаштагы кызын көрүүгө зар. Анын айтымында мындан 4 ай мурун жолдошунун зомбулугуна чыдабай төркүнүнө качып кеткен. 2025-жылдын 27 сентябрында ал ажырашуу жана алимент өндүрүү үчүн сотко кайрылган. Алиментке бергенден кийин алып качып кетип атат да. Ошондон бери соттошуп жүрөбүз да. Алименттен качуу максатында 1-2 жолу келди, уруп кетти, башка кылды. Ол боюнча жазганым жок. Анан кийин акырында баладан кечтене тилхат жазып бересиң, алиментти кайтарасың болсо деп уруп кетти. Ондон кийин арыз жаздым. Баланы алып кеткенден кийин арыз жаздым мен. Ого, үй бүлөдө зордук зомбулук көргөнүмдө жазган эмесмин бир дагы. Ош облустук милициясынын маалыматына ылайык, учурда Нозима Маладжанованын жолдошу 31 жаштагы Фархотбек Мамажанов мурда зомбулук көрсөткөн фактысы боюнча 20 январда Ош шаардык сотунун токтому менен 5 суткага камакка алынган. Нозима Маладжанованын жактоочусу Ислам Ахмедов мыйзам боюнча бала энеси менен болушу керектигин, бирок ага карабай экинчи тарап баланы бербей жаткандыгын айтууда. Кыргыз Республикасынын мыйзамында аял киши менен эркек кишинин укугу бирдей болсо, баланын үстүндө да ушундай. Бирок баланын жашы каралат, эмизектиги каралат, баланын психологик жактан зыян тийбеси каралат да. Ал эми мен айтайын дегеним, бул жерде 5 күн атасы ал жакта камакта болгондон кийин сөзсүз мыйзам боюнча апасында болуу тийиш бүгүнкү күндө. Себеби дегенде таята тайыне, чоң ата чоң эле бул биринчи кезектеги камкорчу эсептелинбейт. Алар экинчи кезекте камкорчу. Эгер апасы жок болсо, же бир башка мамлекетте болсо, ошол убакытта алганга милдеттүү да. Нозима Маладжанова жолдошу камакка алынган соң жактоочусу жана милиция кызматкерлери менен бирге кызын алуу үчүн кайын журтунун үйүнө барган. Бирок экинчи тарап эшигин ачпай койгон. Нозиманын айтымында ал жолдошу менен 3 жыл бирге жашаган. Бул аралыкта көп жолу ур токмокко кабылганын, төркүнүнө качып кеткенден кийин да жолдошу тарабынан коркутууларга дуушар болгонун, бирок турмушун сактап калуу ниетинде буга чейин милицияга кайрылбай келгенин билдирди. Фархотбек Мамажановдун жакындары менен байланышуу мүмкүн болгон жок. Анын жактоочусу Рахматулла Юсупов учурда соттук иштер аяктай электигин, Фархотбек Мамажанов кызын өзү менен алып калуу аракетин көрүп жаткандыгын билдирди. Турмуш шартына, социалдык абалына карай турган болсоңуз, ал Фархаттыкына караганда ал кызыкы салыштырмалуу, начарыраак да, салыштырмалуу. Мен өтө эле начар дейм, салыштырмалуу Фархаттыкына караганда начарыраак. Ошон үчүн мен деле өзүм ар тараптан окутам, жакшы багам, жакшы тарбиялайм. Келсе келер, даже ажыраша турган ой болбогон үчүн нике бузуу ишин ушул мезгилге чейин кыркытпай макул болбой келебиз. Ош облустук милициясынын маалыматына ылайык, учурда жубайлардын ортосундагы бала кимде калышы керектигин чечүү боюнча соттук териштирүү жүрүп жатат. Ал эми Нозима Маладжанованын баламды бербей жатат деген арызы Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгында 21 январда каттоого алынып, тергөөгө чейинки териштирүү иштери башталыптыр.